Пайгамбарыбыз мындай дейт: ким жакшылап даарат алып, андан кийин шахадат келимесин айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ва расулу десе, бейиштин 8 эшиги тең ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин дейт. Демек, даарат алгандан кийин шахадат келимесин айтыш керек экен. Даарат алгандан кийин эмне кылыш керек? Даарат алып бүттүңүз да. Эми даарат алып бүткөндөн кийин шахадат келимеси. Ашхаду ан ла, айтайлычы? Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan абдуху ва расулу. Бүттү. Мынакей ушу шахадат келимени даарат алып бүткөндөн кийин айтыш керек. Бу айтканда сизге эмне болот? Бейиштин 8 эшиги ачылат. Бейиштин канча эшиги ачылат? 8 эшиги ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин деди мына. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыздан ушул айтканын уккан экен. Бул кайсы хадисте келип атат? Муслимде келип атат, Абу Даудда келип атат, Термизиде келип атат, мына Ибн Мажада келип атат. Айтып жүрөбүзбү иншалла? Эми күн сайын 5 жолу, кээде андан аз, кээде андан көп даарат алып калабыз. Бирок даарат алган сайын унутпаңыз. Сразу шахадат айтыңыз. Даарат алган сайын негине? Бул сүннөт дагы, пайгамбарыбыз аткарганын биз да аткарабыз. Экинчиден пайдасы эмне? Машаалла, мынакей бейиштин 8 эшиги сизге ачык. Ушуну бардык мусулмандарды билбегендерге үйрөтүп коелу. Билгендерге эскертип коелу. Кээде билип деле унутуп калып айтпай коет да. Ошону кичине даарат алгандан кийин үнүңүздү чыгарып койсоңуз, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Жаныңыздагыларга да эстеп калат да. Тамак жегенде өзү бисмилла деп жеш керек. Бисмилланы айткан сүннөт, бирок үндү чыгарып айткан мустахаб. Ал өзүнчө. Эмне үчүн? Дасторконго отургандар анча-мынчасы дүйнө менен алек болуп, бисмилласы жок эле баштап калышы мүмкүн да. А сизди уга калып, бисмилла айтыш керек деп анан сиз аларга бир себепчи болуп каласыз. Бирөө кичине кайгыда, бирөө курсанчылыкта, бирөө дагы ушундай бир гафлетте, бекапарлыкта, ошолорго эстетүү иретинде үндү чыгарып коюш керек. А так ичиңизде бисмиллахир рахманир рахим десеңиз жетиштүү эле. Үндү ичиңизден айтсаңыздар, сыртыңыздан айтсаңыз деле сүннөт. Бирок сүннөткө плюс мустахабы кошулат кандай? Башкаларга дагы сиз иншалла үгүттөп, же болбосо ошолорго эстетип коесуз. Кудум ошондой эле шахадат келимеси дагы, мисалы жалпы мындай даарат алган жерлерде анча-мынчалар унутуп калат да. Ошого үндү чыгарып койсоңуз, кичине көтөрүп, өтө каты кыйкырбап анан тополоң чыгарып. Жөн эле. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan абдуху ва расулу. Бүттү. Буга эмне болот экен? Айтып коюңуз, ушуну айтып койгула, 8 эшик ачылды деп жатат.